Assalamu алейкум дагы бир жолу туугандар. Барыңыздар кош келдиңиздер. Тилекке каршы кээ бир техникалык шарттарга байланыштуу биз 1 саат кеч калдык. Түшүнүгүңүздөр үчүн, түшүнүү менен кабыл алганыңыздар үчүн барыңыздарга чоң рахмат. Эми акырын бүгүн сиздер менен бөлүшкүм келген ойлорду бөлүшүп сиздер менен сүйлөшө баштасак, эң башында маселе туугандар, жакшы кабар, биз азыр Москвадабыз. Москвага келгенибизге 4-5 күн болду. Бул 4-5 күнүн ичинде көп нерсени көрдүк, көп нерсени түшүнө баштадык. Буга чейинки башыбыздагы кээ бир элестетүүлөрүбүз мындан дагы башкачараак болгондугун көрдүк дегендей. Мындай нерсе да туугандар. Мисалы, Москвага мен өзүм да биринчи жолу келип жатам. 4-5 күндөн бери бул жакта жүрүп. Биринчи менин көңүлүмдү бурган нерселердин бирөөсү, неге кыргызстандык биздин мекендештерибиз Wildberries дегенде бир аз элестетүүлөрүн ачар экендигин түшүндүм. Себеби өзүм деле 4-5 жылдан бери Wildberries тармагында жүргөнүм менен Россияга келип, бул жактагы Россиядагы Wildberries'тин өнүгүп жаткандыгын, Озонун өнүгүп жаткандыгын баягы миң уккандан бир көргөн дегендей бир жолу көргөндө көп нерсе өзгөрдү да. Мынтип ойлонуп көрсөм, Кыргызстандан толтура мекендештерибиз Wildberries'ти бир гана угуп эле жүрөт. Бир гана укканы менен ал көп нерсени элестете алышпайт экен да. Аябай каалайт элем ушта Wildberries'ке чындап кызыккандар бир жума 10 күнгө болсо деле Россияга, өзгөчө Москвага келип, бул жактагы өнүгүүнү, бул жактагы ар бир 2 метрдеги Wildberries жана Озондун ПВЗларын көргөнүңүздөрдө Wildberries'тин канчалык чоң потенциал экендигин дагы жакшыраак түшүнөт элеңиздер да. Бул менин биринчи байкоом. Экинчи байкоом кандай? Балким араңыздарда Россияда иштеп жүргөндөр бардыр, Россияда, Москвада жашап жүргөндөр бардыр. Сиздерге сунушум, кандай эле биз жаңыдан келдик Москвага. Москвадагы потенциалды көрүп атабыз. Бирок сиздер тилекке каршы көп жылдан бери бул жакта жашап жүрүп, бул жакта көп нерсе сиздерге көнүмүш адат болуп калган. Сиздер бул нерсени мындай бир чоң акча тапса боло турган платформа катары эмес, күн сайын жана баннерный слепота деп коет го. Күн сайын көрө берип сиздерге бул потенциалдуулугун жоготуп койгон болушу мүмкүн да. Болот го, мисалы аябай сулуу кыз бар, бирок ал сулуу кыз менен сиздер үйлөндүңүздөр. Арадан бир 2-3 ай өткөндөн кийин же 1-2 жылдан кийин бул кыздын сулуулугу сиздерге сулуу болбой калат да, себеби күн сайын көрөсүздөр. Дал ошонун сыңарындай эле Wildberries'теги потенциал сиздерге көрүнбөй калышы мүмкүн. Бул жерде келип, кээ бир мекендештерибиз менен сүйлөшүп, баарлашып көргөндөн кийин байкаган биринчи нерсем ушул болду. Эми парадокстун дилемманын эки жагы бар да. Бир, Кыргызстанда жүргөндөр өмүрү көрбөгөндүгү үчүн Wildberries'теги потенциалды көрүшпөйт. Ал эми Россияда жүргөндөр болсо күн сайын көрө бергендиги үчүн Wildberries'теги потенциалды көрүшпөйт. Жыйынтыгында эки тарап деле Wildberries'ке кирип, бизнес куруп, бул жактан деген чоң акчаларды тапса болот экендигин көрүшпөйт да. Дагы бир нерсе байкадым. Вроде как очевидный эле нерселер, бирок баары бир деле сиздер менен бөлүшкүм келип турат. Мисалы, Украина менен Россиянын ортосундагы окуялардан кийин чоң брендтер Wildberries'тен чыгып кетти. Муну баарыбыз билебиз. Бирок бул брендтер өздөрү каалап чыгып кетишкен жок. Же болбосо мынтип, биз аябай адамгерчиликтүү бизнеспиз, аябай адамгерчиликтүү компаниябыз, Россиянын бул кылгандыгын биз эч качан кабыл албайбыз деп чыгып кетишкен жок. Просто тийиштүү жерлерден, тийиштүү мамлекеттик кызматтерден Россиядан чыгып кетесиңер деген буйрук келди, ошондуктан чыгып кетишти да. Бирок бул компаниялар вечно эле кирбей жүрө беришпейт. Бир күн окуялар нормализация болгондо, кээ бир нерселер мурунку абалына кайтканда бул компаниялар кайра эле киришет. Эч бир акылуу ордунда компания Россиядай чоң рынокты көз жаздында калтырып кое албайт. Баары бир бул жага киргиси келет. Бирок пока что Россияда бул брендтер жок. Wildberries'те биз деле полноценный бир компания болуп калыптанып калышыбызга аябай жакшы мүмкүнчүлүк да. Азиретти Умардын сонун бир сөзү бар го. Мүмкүнчүлүктөр булут сымал. Келет, кетет. Келгенде колдонуп калыш керек дейт да. Булут билесиздер, келип туруп келген жеринде жылдар бою турбайт. Булар деген белгилүү убакытка турат, ошол жерде көлөкө кылат, анан кайра кетип калышат. Ошонун сыңарындай азыркы биздин турган жерибиз дагы чындыгында аябай жакшы мүмкүнчүлүк, бирок бул мүмкүнчүлүк вечно болбойт. 2018-жылы мен Amazon'да иштечүмүн. 2018-жылы Amazon'да жүргөндө Amazon менен Wildberries'ти салыштырып, кийин 2020-жылдары Wildberries'ке кирип атканда, Wildberries'теги канчалык чоң мүмкүнчүлүктөр бар экендигини ошондо эле көрүп, Amazon'ду толугу менен жаап салып туруп Wildberries'ке өтүп кеткен болчумун. Өтүп кеткендигим үчүн туура эле кылып турдум деп ойлоп калдым да. То есть ишенип турам.
сіздерге де айтайын дегенім, ушунчалык сонун мүмкүнчүлүктөр бар. Особенно азыр Кудайым буйрса ал презентациянын аягына чейин көрсөңүздөр, бул жакта биз сиздерге дагы канчалык сонун мүмкүнчүлүктөрдү кымдап койдук. Алардын баардыгын эске алганда, эгер чындап Wildberries'ке чыгам деп жүргөн болсоңуздар, анда сөзсүз түрдө чыгыңыздар. Бул дайыма эле ушунчалык сонун мүмкүнчүлүк боло бербейт. Ошону айткым келет. Анын жанында бүгүн буквально сиздерге бир 20 мүнөттүн ичинде именно каталогга чейин Wildberries'теги иштөө системалары жана ушул системалардын жыйынтыгында Wildberries'те FBS системасын колдонуп, биздин каталог аркылуу Wildberries'ке кантип чыксаңыздар болот. Ошол жөнүндө сөз кылып бергим келет. Барыңыздар билесиздер туугандар. Wildberries'те 3 түрдүү система бар. Булардын биринчиси FBO, экинчиси FBS, ал эми үчүнчүсү болсо DBS. Скорее всего, FBO менен FBS уккансыздар, бирок DBS уккан эмес болушуңуздар мүмкүн. Четтен айта турган болсок, туугандар, бул темаларыбызда башыңыздар айланып калбай тургандай болушуңуздар керек. FBO системасы эмне десеңиздер, мындай туугандар. Сиздер Wildberries'те саткыңыздар келген товарды анализдейсиздер. Бул товарды табасыздар, закуп кыласыздар. 300 штук, 500 штук айырмасы жок. Бул товарды Wildberries'тин складына жеткирип бересиздер. Бул жакта көрүп турганыңыздардай, Wildberries'тин складына жеткирип бересиздер. Качан гана бул товарыңыздарга заказ түшсө, мисалы дейли, товарыңыздар Москвада турат. Качан бул товарыңыздарга Питерден бирөө заказ берген болсо, товарыңыздар Санкт-Петербургдагы Кардар Wildberries'те көрсөткөн ПВЗга жетет. Муну Wildberries өзү жеткирип берет. Клиент ПВЗга келет. ПВЗга келип туруп, бул товарды алат. Алып туруп карап көрөт. Эгерде бул товар сиздердин кардарыңыздарга жага турган болсо, анда бул товарды алып кетет. Муну биз выкуп деп коебуз. Эгерде товар кардарыңыздарга жакпаса, анда бул товарды возврат кылып коет, кайра эле ПВЗга таштап кетет. Ал ПВЗ өз кезегинде бул товарды Wildberries'тин эң жакынкы складына кайтарып жеткирип коет. Муну возврат дейбиз. То есть FBO'нун эң белгилүү, то есть Wildberries'тин эң белгилүү, эң таанымал системасы как раз таки ушул. Товарды Wildberries'тин складына киргизесиздер. Заказ түшкөндө Wildberries жеткирет кардарга. Кардар алып калса выкуп болот. Отказ кыла турган болсо, бул товар возврат болот. Бул FBO. FBS системасы эмне десеңиздер? FBS системасында товар өзүңүздөрдүн складта турат. Просто сиздер Wildberries'тин сайтыны витрина катары колдоносуздар. Менде могул товар бар, баасы мончо, описаниясы мончо, мындай расцветкалары мындай дегендей бардык данныйлар чыгарып коесуздар. Качан гана бул товарыңыздарга заказ түшкөндө, бул товарыңыздарды Wildberries'тин складына же болбосо СЦга, айырмасы жок, азыр башты айландырган кереги жок. Товар өзүңүздөрдүн складта турат. Заказ түшкөндө Wildberries'ке бересиздер. Wildberries бул товарды ПВЗга алып барат. ПВЗдан кардар келип көрөт. Эгерде жакса алып кетет, выкуп болот. Жакпаса кайра Wildberries'ке кайтарып берет. Бул возврат болот. Бул FBS системасы. Ал эми үчүнчү бир система бар туугандар. Муну көпчүлүгүбүз укпасак деле керекпиз. DBS деген система бар. DBS деген система Delivery by Seller деген система. Получается, товар өзүңүздөрдүн складыңыздарда турат. Бул товарды Wildberries'ке менде моундай товар бар деп чыгарасыздар. Качан гана бул товарыңыздарга заказ түшкөндө, бул товарды Wildberries'ке жеткирбейсиздер, өзүңүздөр кардарга жеткирип бересиздер. Түз. Delivery деген сөз өзү деле жеткирип берүү го. Delivery by seller деген сөз, seller өзү, продавец өзү бул товарды жеткирип берет деген сөз. Бул товарды кардарга жеткирип бересиздер. Кардарга бул товар жакса алып калат, выкуп болот. Жакпаса возврат кылат, кайра бул товарды көтөрүп кетесиздер. Эми көпчүлүгүбүздүн жагдайыбызда DBS системасы көп деле кызык эмес. DBS системасы ансыз деле Россиянын чоң Санкт-Петербург, Москва сыяктуу чоң габаритный товарлар менен иштесеңиздер, ошого аябай ылайыктуу. Айталы мебель сатсаңыздар, айталы кровать сатсаңыздар, же болбосо акыркы убактарда Wildberries'те машина сатыла баштабады. Ошол сыяктуу чоң товарларды эң жакшысы DBS системасы менен сатканыңыздар ылайыктуураак болот. Бул нерселерди айтып жаткандыгымда бир себеби бар туугандар. Бүгүнкү теманы сиз деле FBS системасы менен Wildberries'те кантип иштесе болот деген нерсе. Бир аз дагы үнүмдүү чыгарып ойлонушум керек болсо туугандар.
ар бир системанын өзүнө жараша кээ бир плюстары бар, минустары бар. Мисалы дейли. Эми бул жакта мен чындыгында DBS'ти кошпой эле койдум, себеби DBS көпчүлүгүбүз үчүн көп деле кызыктуу бир тема эмес. FBO менен FBS'ти салыштыра турган болсок, бир канча критерий менен бул эки нерсенин ортосундагы айырмачылыктарды, окшоштуктарды айта турган болсок, эң биринчи тема бул бюджет. Бюджет дегеним кандай? Мисалы, эгерде FBO системасы менен иштей турган болсоңуздар, көбүрөөк бюджет керек. FBS системасы менен иштей турган болсоңуздар, азыраак бюджет керек. Даже айтат элем, минимальный бюджет керек. Тем более, барган сайын Wildberries'те деле кааласак, каалабасак, конкуренция көбөйүп баратат. Туура стратегия, туура кадамдарды ташташыбыз керек. Мисалы, бир кездерде Wildberries'те FBO системасы менен 200-300 штук чыгарса болот деп айтат элек, бирок азыр карап көрө турган болсоң, кээ бир конкуренция чоң болгон категорияларда көбүрөөк закуп кылып, Wildberries'тин бир канча складына, бир эле складына эмес, бир канча складына киргизип бериш керек. И бул жагдайда 200-300 штук жетпей калышы мүмкүн. Эми аябай агрессивный стратегия менен иштеген бирөөлөрдү көрдүм. Бир айдын ичинде адашпасам 70 миллион оборотко чыгышкан окшойт. Булар деген Wildberries'ин ар бир складына киргизишиптир. Албетте бизде анчалык чоң бюджетибиз жок. Бирок неси болгондо деле более менее жакшы продажа болушу үчүн 2 же 3 складка киргизе турган болсок, ар бир складка 200дөн 300дөн киргизгенде деле хотя бы 600-700 штук товар киргизишибиз керек болот. Эми ФБО боюнча ушул маселе туугандар. То есть бул товарга биз көбүрөөк вложение кылышыбыз керек. А FBS системасында кандай? Жанатан бери айтып келе жатабыз. Товар ансыз эле өзүңүздөрдүн складда тургандыгы үчүн бул жакта хоть товарыңыздар 20 штук деле болушу мүмкүн. Даже керек болсо, бул товар өзүңүздөрдө болбошу деле мүмкүн. Бул товарды, допустим, аябай жакшы бир таанышыңыздар бар. Бул таанышыңыздардын магазини бар, магазинде толтура товар бар. Бул товарларды деген жакшылап фотосессиясын кылып, Wildberries'ке чыгарып, качан гана заказ түшкөндө ошол таанышыңыздардан чисто по фактуре алып сатсаңыздар болот. Ушул өңүттөн караганда Wildberries'те FBO'до көбүрөөк бюджет керек, а FBS'те болсо азыраак бюджет керек. Экинчи маселе бар туугандар, бул риск маселеси. Өзүңүздөр деле түшүндүңүздөр окшойт, что FBO'до риск чоңураак. Себеби сиздер товарды өзүңүздөрдүн акчаңыздарга сатып алдыңыздар. И бул товар уже бул акчаңыздар товарга айланып атат. И бул товарды Wildberries'ке киргизсеңиздер, сатылбай калса, демек товарыңыздар акчаңыздар товарда калып кетет деген сөз. А FBS'тин эң жакшы жерлеринин бирөөсү как раз таки минимальный риск менен Wildberries'ти проба кылып көрсөңүздөр болот. Эгерде Кыргызстандын шарттарында FBS менен иштей турган болсоңуздар, бир аз чарчатат, бир аздан айтып берем ал жөнүндө дагы. Бирок как раз таки акчаңыздар азыраак кетет да, көбүрөөк чуркайсыздар, азыраак риск болот. Үчүнчү маселе туугандар, хранение деген тема бар. Хранение эгерде FBO менен боло турган болсоңуздар, жогоруда дагы айттык, FBO вариантында сиздердин товарыңыздар Wildberries'тин складында тургандыгы үчүн товарыңыздар Wildberries'тин складына кирген күндөн баштап количествосуна, ар бир штугуна сиздер акча төлөшүңүздөр керек болот. Ал эми FBS системасы менен боло турган болсо, анда сиздер за хранение акча төлөбөйсүздөр. Бул менин оюмча как раз таки FBS'тин плюстарына кирет. Бирок операционка деген темага келе турган болсок, операционка дегенден айтайын деген нерсем эмне? Күн сайын кылына турган майда чүйдө иштерибиз бар го. Штрих-коддорду чапта, тияка жеткирип бер деген сыяктуу операционный жумуштар боюнча карай турган болгондо FBO жакшыраак FBS'ке караганда. Себеби товарыңыздарды Wildberries'тин складына киргиздиңиздер, а дальше сиздер именно операционный жумуштарга башыңыздарды оорутпайсыздар. Сиздер болгону маркетинг, сүрөттөрдү жакшылап даярдап, описанияны жакшы даярдап, продвижение боюнча эле башыңыздарды оорутасыздар. Бирок товарга заказ түшсө, бул товарды алып кардарга жеткирип берүү, эгерде кардар албай койсо кайра возврат кылуу деген темалардын бардыгын Wildberries өзү кылат. Хоть түнкү саат 2де заказ түшсө деле Wildberries булардын бардыгын өзү кылат, а сиздер буга башыңыздарды оорутпайсыздар. А FBS системасы менен иштегениңиздерде операционка баары бир сиздерди көбүрөөк чарчатып коюшу мүмкүн. Себеби күн сайын карайсыздар, күн сайын сиздердин товарыңыздар канча штук сатылган болсо, ошончо штукту эгер складыңыздарда болсо, кандай сонун сразу эле штрих-коддорду чаптап Wildberries'тин складына алып барып бересиздер.
Бирок ошол эле дордойдон алып сатып аткан болсоңуздар, күн сайын дордойго барып, бул товарды алып, складка жеткирип берип турушуңуздар керек. Ушул сыяктуу майда чүйдө иштер сиздердин башыңыздарды реально оорутушу мүмкүн. Особенно мындай дагы жагы бар. Мисалы дейли, ФБО системасында сиздер товарды Wildberries складына киргизип жатканыңыздарда канча штук бар болсо, ошол бойдон кабыл алат. Товар заказ түшүп, товар сатылган сайын Wildberries автоматикалык түрдө бул товардын канча штук в наличии бар экендигин карап, ошого жараша аракетин кылат. Ал эми бул товар сиздердин складыңыздарда болгондо, Wildberries сиздерде канча штук товар экенин билбейт. Күн сайын сиздер карап турушуңуздар керек. Менде канча штук в наличии бар, ал товарды мен Wildberries'те канча штук бар деп жаздым. Эгерде сиздерде товар түгөнүп калса, анда деген сиздер бул товарды Wildberries'тин магазиниңиздерде дагы менде бул товар жок деп көрсөтүп турушуңуздар керек. Эгерде Wildberries'те бар деп сиздерде жок кала турган болсо, бул товарыңыздарга заказ түшкөндө, эгер жөнөтө албай калсаңыздар, сиздер штраф жеп калышыңыздар мүмкүн. Албетте, бир-эки товарыңыздар бар болсо проблема жок, күн сайын карап тура аласыздар. Бирок качан сиздерде көп количество товар бар болсо, ФБ системасы менен сатып аткан, бул товарыңыздар Wildberries'теги немеде канча бар, колуңуздарда канча бар, күн сайын эсептеп туруш чындыгында бир аз башыңыздарды оорутушу мүмкүн. ФБ системасынын дагы чоң проблемаларынын бири өзү туугандар, менин жеке пикиримде мындай. Мисалы дейли, эгерде биз Кыргызстандын шарттарында ФБС менен иштей турган болсок, бизде билесиздер эми оптом базарлардан дордой бар. Элестетип көрүңүздөр. Сиздер дордойго бардыңыздар, ал жактан бирөөлөр менен таанышасыздар, кээ бирлер таанышыңыздар иш кылып, ошол жакта оптом сатып аткан адамдардан сүйлөшүп, бир товарды аласыздар дагы, бул товарды деген сүрөткө тартасыздар. Бир эле товарды эмес, көп товарды сүрөткө тартасыздар. Бул товарды ФБ системасы менен Wildberries'ке чыгарасыздар. Анан кайра кайтасыздар. Качан гана күн сайын карап, качан гана товарыңыздарга заказ түшсө, кайра барасыздар. Ал товарды дордойдон табасыздар. Анан кийин бул товарды менин билгеним авиакарго менен Wildberries'ке саласыздар и бул жактан сатасыздар да. Получается, мен өткөндө бирөөнү угуп отуруп эле аябай чарчап кеттим да. Күн сайын дордойго бар, ал товар түгөнүп калган болсо, дордой боюнча издеп башка бирөөлөрдөн тап. Эгер жок болуп кала турган болсоң да штраф же деген сыяктуу. Албетте, жаңы баштап жатам, мага реально процесс кызык десеңиздер башка, бирок берки жагынан карай турган болсоңуздар, бул аябай баш оорута турган маселе да. Бирок ушул эле системаны эгерде Россиянын шарттарында, тагыраагы Москванын шарттарында кыла турган болсоңуздар, по сути, Москванын шарттарында деле бир аз башыңыздарды оорута турган темалар бар. Неге? Себеби, мына азыр мен сиздерге келерге жакын 1 саат эрте жолго чыккам, бирок 1 саат бою пробкада турдум. Москванын чоңдугу, Москванын пробкалары эми аман эле болсун дей турганчалык чоң экен. Тилекке каршыбы, тилекке жарашабы айтор. Элестетиңиздер, Садоводко бардыңыздар, Южный воротага бардыңыздар, Люблиного бардыңыздар. Ал жактан деген товарларды тандап, фотосессиясын кылып, анан бул товарларды менде бул товар бар деп чыгардыңыздар. Күн сайын түшкөн заказга жараша кайра ошончо убакыт коротуп, Садоводко барып, ал товарды алып, Wildberries'тин складына жеткирип берип турасыздар. Чоң бюджет менен чоң оборот кылсаңыздар маселе жок. Сиздердин мээнетиңиздерге татыйт. Бирок качан кичинекей обороттор менен баштаганыңыздарда, пока бизнесиңиздер өзүн өзү айландырып кеткенге чейин, бул деле сиздердин башыңыздарды оорутат, сиздерди аябай чарчатат деген тема. Так что жыйынтыктап айтыш керек болсо, Кыргызстандын шарттарында дагы, Россиянын шарттарында дагы Wildberries'тин ФБ системасы менен иштеткен сиздерди аябай чарчатып коюшу толук ыктымал. Биз эми менин социалдык тармактарыма катталгандар, мени көптөн бери карап жүргөндөр билет. Кудайга шүгүр 3-4 айдан бери аябай аракет кылып жаткан, жада калса акыркы жарым жылдан бери чуркап жүргөн бир системабыз бар. Ушул эле ФБ системасы менен иштөө боюнча биз эмнени сунуштап атабыз? Жана биз азыр неге Москвада жүрөбүз деген тема. Азыр как раз бул жакта кайсыл ким айтып атты эле? Көптөн бери күткөн күн деп Асель айым айтып атты окшойт. Вот, бул күндү биз дагы көптөн бери күтүп жүрөбүз. Кудайым буйрса 1-сентябрга карап полноценный баштайлы деп аябай аракет кылып атабыз. Биз эмнени сунуштап атабыз? iSystem программасынын алкагында Wildberries'те аябай жакшы сатылган товарлардын тизмесин чыгарып, бул товарларды Кытайдагы заводдордон түз, без посредников
сатып алып, аларды Россияга алып келип, Москвада, для начала Москвада, бирок бара-бара башка шаарларда да болот, Кудайым буйрса. Москвада бир склад ачып, бул товарларды ошол складка киргизип, ушул эле товарларды жакшылап фотосессиясын кылып, ассистенттин ичине каталог деген бир бөлүм коштук. Тилекке каршы Бизондо поделиться экраном деген жери жок экен, ошондуктан азыр мен сиздерге көрсөтө албайм, тилекке каршы. Бирок ошол жакта каталог деген жерге бардык товарлардын фотолорун киргизебиз. Сиздердин кылышыңыздар керек болгон нерсе эмне? Сиздердин кылышыңыздар керек болгон нерсе ассистентке подписка болуп, ошол сүрөттөрдү скачать этесиздер. Бул товар менде бар, описаниясы мындай, баасы мындай, расцветкасы мындай деп чыгарып коесуздар. Качан бул товарыңыздарга заказ түшсө, кайра эле ассистентке кирип, бул товарды сатып алсаңыздар, биз сиздердин атыңыздарга бул товарды Wildberries'in складына киргизип берип турабыз. То есть, сиздер дордой деп чуркабайсыздар, садовод деп чуркабайсыздар. Бул товарды мен кантип сатып алам, кантип фотосессия кылам деп башыңыздарды оорутпайсыздар. Болгон эле үйүңүздөрдө олтуруп алып, жакшы ниет менен, жакшы бир образование менен, жакшы бир аракет менен күн сайын бул товарды үйүңүздөрдөн чыкпай эле сата бересиздер. Биздин команда болсо, Кудайым буйрса, сиздерге кылына турган операционный жумуштардын бардыгын кылып беребиз. Жада калса туугандар, мисалы эле биздин каталогдо 200 товар бар боло турган болсо, бул 200 товардын арасынан кайсы бир товар жакшы продажа болуп баштаса, бул товарды уже ФБО системасы менен дагы чыгарсаңыздар болот. Ал этапка жете турган болсоңуздар, итак эле биздин ассистент программасынын катталуучуларына, менин социалдык тармактарымдын катталуучуларына керектүү жерде керектүү консультацияларды беребиз. Биздин каалаганыбыз, биздин кыргызстандык мекендештер ушунчалык жакшы болгон бир системадан, ушунчалык жакшы болгон бир мүмкүнчүлүктөн көбүрөөк колдонуп калыңыздар. Wildberries'ке чыкканга менин жеке пикиримди колумду жүрөгүмө коюп айтышым керек болсо, өзүм 5 жылдан бери Wildberries тармагында жүрөм. Мынчалык жакшы бир шанс, мынчалык жакшы бир платформа жокко деп ойлойм. Албетте, оптум саткан платформалар болушу мүмкүн, бирок бизчелик автоматизированный, бизчелик фотосессиясына чейин полный даярдап берген, ичинде албетте өзүнчө бир плата, бирок төлөгөн акчаңыздар ашыкчасы менен татыйт. Билбейм, мен Wildberries'ке чыккым келет, бирок кантип чыкканды билбейм дегендерге символичный баага обучениясы менен, эгерде Wildberries'ке мен чыкканды билем, сатканды билем, мага просто каталог керек дегендерге просто эле ассистенттин подпискасы менен булардын бардыгын ачып берип атабыз. Сиздер муну просто аягына чейин колдонуңуздар да. Аягына чейин колдонуңуздар. Как раз бүгүн жакшы бир карындашым менен сүйлөшүп отуруп, ал аябай сонун бир нерсе айтты да. Адамдар ач калып, Кудай Тааладан Аллахым бизге нан бер деп дуа кылышкан экен. Кудай Таала болсо ал адамдарга буудай бериптир дейт да. Дал ошону сыңарындай эле азыр биздин каталогдогу бизнес баштайт элем, өзүмдүн брендимди курат элем, мен деген Wildberries'ке чыгат элем, мен деген бизнесмен болот элем деген сыяктуу кимдер бар болсо, ошолордун бардыгына бир буудай сымал Кудайдын берген бир нерсеси деп караңыздар. Өткөндө Маргулан Сейсенбайдын дагы сонун бир сөзүн угуп калдым. Кудай кулдарына башка кулдары аркылуу жардам берет дейт да. Так что мен болбосом деле Кудай кааласа бул иш болмок. Так что ортодон мени дагы алып туруп эле мындай карай турган болсоңуздар, бул жерде азыр 205 адам көрүп турат. Ошол 205 адамдын бардыгына муну канчалык даражада колдонуп каласыздар, бул уже өзүңүздөрдүн эркиңден аябай үмүт кылам. 2 жылдан кийин, 1 жылдан кийин, кээ бирлериңиздердин жагдайыңыздарда жарым жылдан кийин ушул биздин каталог долбоорубуз аркылуу сонун ишкерлер чыгат, сонун бренддер түптөлөт. Ошондон анан айтасыздар, блин, мен ошондо мистер Ленин ушул түз эфирге катыштым эле, бирок мен шансты көрбөй калган экенмин деп бармаңыздарды тиштеп калбаңыздар. Жалпы жумунан ушул туугандар, жыйынтыктап айтканда эмне? Биздин каталог Кудайым буйрса
толук кандуу 1 сентябрдан баштап ишке кирет. Кээ бирлериңиздер жана Асель эже айткандай ушул күндү аябай күттүк эле дейсиздер. Ооба, аябай шашылып аткандар бар, аябай чыдамсыздык менен күтүп аткандар бар, батыраак эле болуп кетсин дегендер бар. Аны мен дагы аябай каалап жатам. Бирок менин каалаганым шашкалактап жатып, бир башталгандан бузулуп кала турган система эмес. Полноценный жакшы иштей турган бир система куруунун аркасынан чуркап жүрөм. Ошон үчүн деле өзүм лично Москвага келип бул жактан шарттарды камдап жатабыз. Биротоло жакшыраак башталышы үчүн 1 сентябрь деп пландаштырып атабыз. Эгерде Wildberries'те буга чейин иштеп жүргөн болсоңуздар, маселе жок. Wildberries'те уже 1 сентябрдан просто эле ассистентке подписка болуп баштап кете берсеңиздер болот. Ал эми Wildberries'ке буга чейин чыгып көргөн эмес болсоңуздар, менин сиздерге чын жүрөктөн сунушум, азыр биздин биздин ассистентте адашпасам бир 12.000 сомдун тегерегинде бир обучение жүрүп жатат, 1 айлык обучение. Wildberries'ке чыгыш боюнча Адан Яга чейин бардык маалыматтары бар. Ушул каталог менен кантип иштешебиз, анын маалыматтары бар. Иш кылып бардыгы ичинде 10.000 сом деген сөз бир 50-60 товар сатсаңыздар өзүн актап коет. Бул акчага дагы кызыкканып деп коет го биздин баткенче. Бул акчаны дагы чыгаргандан мындай ичиңиздер неме болуп тартынып атсаңыздар, анда скорее всего бизнестен түшүнүүңүздөрдөн бир аз проблема болушу мүмкүн. Адам баштап өзүнүн да вложение кылганды үйрөнүш керек. Себеби бул төлөгөн акчаңыздардан сиздер ушунчалык бат жыйынтыкка чыгасыздар. Эгер өз башыңыздарга кыла турган болсоңуздар, мынчалык бат жыйынтыкка чыкпашыңыздар мүмкүн. Албетте Wildberries'те иштегенди билсеңиздер, кантип бул ишти кылганды билсеңиздер, проблема жок. Түз эле Wildberries'ке чыгыңыздар. Мен сиздерге теп эле бир курс сатыш максатым жок. И так эле мен башынан эле обучение сатканга көп кызыктар эмесмин, бирок команда менен кабыл алынган кээ бир чечимдерден кийин обучение болушу керек экендигине токтолгонбуз. А так Wildberries'ке чындап кызыгып, бирок пока что кантип чыкканды билбесеңиздер, обучение катталыңыздар, онлайн форматта болот. Батыраак жыйынтыкка чыгасыздар, батыраак Wildberries'тин нанын жеп баштайсыздар. Азыр мен чатты ачам. Ошол жактан сиздерди кызыктырган суроолор болсо, өзүмдүн чайымды ичкенче сиздер менен баарлашам. Давайте, туугандар. Мирбек, ассаламу алейкум, кандайсыңар? Баалары кандай болот? Эгер обучение десеңиздер, обучениенин 1 айлык обучение баасы где-то бир 12.000 сом тегереги. Жөн эле каталогду колдоном десеңиздер, просто ассистенттин подпискасы. Акимжанов Чыңгыз канча акча менен баштаса болот каталогду дейт. Эми караңыздар, ИП болсо ачып, Wildberries'тин ичине регистрация болуу деген темаларды өзүңүздөр карап көрүңүздөр. Бирок именно Wildberries'тин, то есть биздин каталог менен ишке башташ үчүн 15.000 сом деле жетиштүү болот да. Бек рахмат, сонун маалымат болду дейт. Рахмат сизге дагы. Бек, рахмат. Жок, катып калып жатат. Туугандар, катып калып жатканы балким сиздерден болушу деле мүмкүн. Себеби көпчүлүктө интернет катыбай эле да. Обучение онлайн болот, туугандар, ооба. Асель айым, Асель Шамырбекова, Аллахым береке берсин дейт. Амин. Бардыгыңыздарга чоң рахмат. Мунар обучение онлайн болобу? Ооба. Мисалы, Абдилазизова Алтынай, мен 2 айдан бери иштеп жатам дейт. Эгер Алтынай айым, эгерде иштеп жаткан болсоңуз, демек Wildberries'те кандай процесс байсыздар? Абдулла, ассаламу алейкум, таксыр, кандайсыз? Эсен аман жетип алдыңарбы дейт. Чоң рахмат, алейкум ассалам, жетип алдык, Кудайга шүгүр. Эми 4-5 күндөн бери Москванын рыногун анализдеп, бул жактагы склад боюнча, помещение боюнча, поставщиктер боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Не дейт бул жакта? Гүлзина, кокус товар брак болуп өзүбүздүн ПВЗга келип калса, кайра кантип киргизебиз дейт. Караңыздар, туугандар. Биздин складтан сиздердин клиентиңиздерге товар кетип жаткандан брак болбойт. Себеби товар брак болуп калса, бул бизге невыгодно. А бирок Wildberries өзү бул товарды алып баратып сындырып алган болсо, же болбосо клиент алып сындырып туруп кайра берип койгон болсо, ал жакта уже биз бирдемке кыла албайбыз, тилекке каршы. Кайсыл район Москвада офис дейт. Азыр биз Люберцы же болбосо Котельники жактан
карап жатабыз. Варианттар чыгып жатат, бирок ар кандай себептерге байланыштуу бирөөсүнө токтоло элекпиз. Канымжан, алып барган услугаңыздар кандай болот дейт. Алып барган услугаңызды сиз fulfillment айтып жатат окшойсуз. Fulfillment'ти мындай точно азыр мен сизге бир сумма айта албайм, бирок однозначно мисалы өткөндө бирөөлөрдөн уктум. Айталы товардын өзүнүн каталогдогу баасы жакшы эле, бирок бул товарды садоводдон барып алып, Wildberries складына жеткирип бериши 150-200 сом болуп кетет экен дагы. Жыйынтыгында бул товардан пайда калбай калат экен да. Бизде однозначно андай кымбат баа болбойт. Нургиза, товарды без документов сатса болобу дейт. Пам. Эми биз азыр өзүбүз алып аткан товарларды максимально чоң поставщиктерден же заводдордон алууну пландаштырып жаткандыгыбыз үчүн, же алып жаткандыгыбыз үчүн бизде Кудайым буйруса именно документациядан проблема болбойт. А бирок өзүңүздөрдүн ИПга байланыштуу документ проблемалар болсо, аны биле албайм. Кенжегүл айым, саламатсыңарбы? Мен 2 жыл мурун окугам, анан ошол боюнча таштап иштеген жокмун, бирок мен аябай кызыгам дейт. Кенжегүл айым, айтат элем, балким ошол учурда баштабай калганыңыздын ар кандай себептери бардыр, бирок азыр могул биздин каталог системасы менен аябай жакшы баштап кетсеңиз болот, Кудайым буйруса. Продвижение боюнча сабак болобу дейт. Албетте, биздин онлайн немеде, обучениеде Wildberries менен байланыштуу бардык темалар болот. Фарида, эфир сакталабы? Жакшы уга албадым, катып калды дейт. Эгерде технический эле бир проблема болбосо, Кудайым буйруса, эфир сакталат. Ооба. Бек, ассистентке Инстаграмдан катталуу керекпи дейт. Жок. Ассистенттин өзүнөн катталыш керек. Эгерде кантип катталганын билбесеңиз, биздин менеджерлерге байланышсаңыздар, алар силерге жооп берет. Турганбаева Кулпунай, 12 000 сомдук курстан баарын үйрөнө алабыз дейт. Албетте, баарын үйрөнө аласыздар. И так эле 12 000 сом төлөдүңүздөр, бир айдын ичинде ассистент менен Wildberriesке полноценный кантип иштеп кетесиздер, бардыгын бир айдын ичинде өздөштүрө аласыздар. Бир эле маанилүү немеси менен, не деп коет эле, эскертүүсү менен өзүңүздөр жетиштүү өлчөмдө мээнетиңиздерди кылып аракет кылсаңыздар. Мен түрдүү адамдарды көрдүм. Биздин ассистентте видео обученияларда темаларга бөлүнгөн. Бир теманы бүтүрүп, аягында экзамен тапшырасыз. Ал экзаменден өтпөсөңүз, кийинки темага өтө албайсыз. Айталы 10 тема бар. 3 эле теманы өткөн, калган 7 теманы өткөн эмес. Анан мен эч нерсе үйрөнө албадым деп налыгандар бар. Өзүңүздөр аягына чейин курсту өтпөсөңүздөр, өзүңүздөр аягына чейин тапшырманы аткарбасаңыздар, бул кыйын. А так, обучениянын ичиндеги бардык темаларды өтсөңүздөр, айтылган бардык сунуштарды аткарсаңыздар, уже бир айдын ичинде полноценный оборотко чыгып, полноценный акча таап кетесиздер. Дагы мен айтат элем, бир айдын ичинде өзүңүздөрдүн обучениеге төлөгөн акчаңыздарды актап, уже доходко чыгып аласыздар, Кудайым буйруса. Руслан, саламатсызбы? Каталогдо эмне товарлар болот? Саламатчылык. Каталогдо биринчи этапта дом категориясы деп пландаштырып жатабыз. Себеби дом категориясында честный знак азыраак, товарлар всесезонный, анан баалар да жакшыраак. Гүлжан, саламатсызбы? Азыр приемка кымбат болуп жатат, кандай кеңеш бере аласыз дейт. Эки жамандын ортосунан жакшыраагын тандаш деген бир тема бар го өзү. Ошонун сыңарында, мисалы, аябай жакшы товарыңыздар бар болсо, бул товарыңыздардын сезону өтүп кете турган болсо, анда приемкадан кийин пайда кала тургандай кылып киргизе бериңиздер. Себеби, мисалы, эгер товарды киргизип, ар бир товардан 120 сомдон табасыздар, эми образын айтып жатам. Приемка ар бир товарга 25 сом болуп жатат. Сиздерге 25 сом жоготкон жакшыбы же 95 сом тапкан жакшыбы деген сөз да. Абдулазизова Алтынай, бирок внутренняя реклама жардам бербей жатат дейт. Разный себептер бар, Алтынай айым. Кээ бирлер 3000-4000 рубльга реклама берет, дагы реклама иштебей жатат деп отура берет. Ал 3000-4000 рубль так эле жарабаган акча. Экинчиден деген рекламаны да туура эмес кетирген болот. Жыйынтыгында болбой жатат деп отура берет да. Өзүм 5 жылдан бери Wildberries тармагында, ал эми 1 жылдай Amazon тармагында жүргөн адам катары айта алам.
Маркетплейстерге киргенде өзгөчө жаңы баштап жатканда, карточканы жаңы раскрутка кылып жатканда бир аз минуска кеткенди көзгө алыш керек. Деги эле бизнес куруп жатканда туугандар, бир аз минуска кеткенге ыраазы болуш керек да. Биз Assistant программасынан бир 150–200 миң доллар минуска кеттик. Пока плюска чыга элекпиз. И Кудайым буйрса чыгабыз деген үмүтүбүз бар. Ассаламу алейкум. Каталог менен иштөө үчүн каяка подписка кылыш керек жана ал канча сом дейт. Просто эле каталог менен иштейм десеңиздер, Assistant программасына подписка болушуңуздар керек. Бул айына бир 3 000–4 000 сомдун тегереги акча. Айгерим товар возврат болсо каяка барат, каталог менен сатсам дейт. ФБС системасы менен товарды ПВЗга бергениңиздерде, эгерде бул товар возврат боло турган болсо, Wildberries'in эң жакынкы складына түшөт. Ошол жактан кайра ФБО системасына айланып сатыла берет. Айгүл деги эле угулбай калды, түшүнүксүз болуп калды. Эфир сакталабы дейт. Кудайым буйрса сакталат. Ооба. Товарлардын баасы башка конкуренттерге эмне дейт? Товарлардын баасы башка конкуренттерге туруктуу кое аласызбы дейт. Суроону түшүнгөн жокмун. Эрген мырза. Саламатсызбы? Мен бронь кылдым. Канча акча керек болот сиздердин каталог менен? Мен компьютерди жакшы билбейм, колдонгонду кантем дейт. Биздин курста компьютердик сабаттуулук деген бир модуль бар. Бул модулду эгер жакшы окуп чыксаңыз, Wildberries'ке жете турганчалык деңгээлде компьютерди өздөштүрөсүз. Биздин мекендештердин арасында кээ бир туугандар Wildberries'ке кире элем деп компьютер курсуна жазылып алгандар бар экен. Анчалыктын кереги жок туугандар. Просто эле биздин модулдагы компьютердик сабаттуулукту бүтүрсөңүздөр, по идее сиздерге жете турганчалык навык ошол жакта бар. Саламатсызбы? Сертификат, киз, честный знактар дегендер кандай болуп калат дейт. Биз дом категориясында болгондугубуз үчүн ал именно сертификат, честный знактар керектелбейт. Бирок энеси болгондо дагы булардын бардыгыны эгер вдруг болуп кала турган товарлар болсо, чечүүнүн жолун издеп жатабыз. Мындай маселе да туугандар. Биз деле бизнес кылып жатабыз, сиздер деле бизнес кылгыңыздар келет. И получается, биздин каталогдон канча көп адам товар сатып алса, ошончолук бизге дагы жакшы. И получается, биз сатып алып жаткан товарлардын честный знагын, сертификаттарын жана башка проблемаларынын болбой тургандай кылып чечип жатабыз, мындайча айтканда. ФБС менен кантип киргизет? ФБО менен иштеп жүрөм дейт. Эгерде ФБО менен иштегенди билсеңиз, ФБС сизге простой эле бир жумуш болуп калат. Обучение канча дейт? Обучение 12 000 сом. Каталогдун өзүн иштетсек, эгер сатып алып өзүбүз киргизсек болобу дейт. Так, Данияр уулу Каныбек. Каталогдун өзүн иштетсек, эгер сатып алып өзүбүз киргизсек болобу? Каныбек мырза, суроону жакшы түшүнгөн жокмун. Саламатсызбы? Товарды сиздер упаковка кылып баарын даярдап жеткизесиздер дейт. Ооба, Айкөкүл. Сиздер биздин каталогдон бир товарды сатып атасыздар, ага заказ түшсө, бизден сатып алып койсоңуздар, биз өзүбүз бул товарды упаковкалап, штрих-кодун чаптап, сиздердин атыңыздарга Wildberries'ке киргизип беребиз. Документтер боюнча суралган суроолорго жооп бербейм, себеби уже кайталана баштады. Асель Шамырбекова, мен да Кыргызстанда ФБС менен иштегем, аябай оор дейт. Ооба. Кыргызстанда аябай жүдөп каласыздар да, просто азыр бизнес система менен сиздер үйдөн чыкпай эле иштей берсеңиздер да болот. Мактымай, менин да көптөн бери издеп жүргөн мүмкүнчүлүк каталог канча акча салып баштай алабыз дейт. Ну, по идее, каталог 15 000 сом менен эле баштай берсеңиздер болот. Гүлфина, мисалы, мен бир жылдан бери Wildberries'те иштейм, каталог боюнча гана маалымат керек. Видите, мисалы, Гүлфина, сизге обучение кылганын кереги жок. Биз эптеп эле бир обучение сатып калалы деген оюбуз жок. Раз сиз Wildberries'те иштегенди билесиз, опытыңыз бар, просто эле анализделген, сүрөткө тартылган товарларды биздин каталогдон скачать этесиз, өзүңүз сата бересиз. Качан заказ түшкөндө биз сиздин атыңызга ал товарды Wildberries'ке жеткирип берип турабыз. Мен ассистент сатып алып түшүнө албай койдум. Көбүрөөк жерин кайсыл жеринде кандай кылыш керек экен, налог боюнча дагы сабак бар дедиңер эле. Элзар мырза, бизде бардыгы бар. Аны сиз кантип түшүнбөй койдуңуз? Непонятно. Себеби налог боюнча да сабактар бар, документация боюнча сабактар дагы бар, бардыгы ичинде бар. Зейин Билал, ичинде канча адам менен баштайсыздар каталог системасын дейт. Кандай менде канча адам менен баштайсыңар? Ким эле подписка болсо баштай берет да алтын эмени.
Медина, рахмат, сонун маалымат бердиңиз. Менин ИП баары даяр, только иштешим керек. Буюрса 1 сентябрдан баштайбыз. Кудай жалгасын, Кудайым буйрса баштайбыз. Жакшы мүмкүнчүлүк берип жатасыңар, рахмат. Турецкий кийимдер менен чыкса кандай болот? Женский, эми аны издеп көрүш керек, аманат. Аны мен жакшы билбейм. Деги эле биздин каталогдо азырынча кийим вообще болбойт. Обучение каталог менен чогуу канча болот дейт? 12 000 сом болот. Супер деген бирөө жазыптыр. Сиз менен жеке байланышсам жакшы болмок дейт. Хорошо. Маселе жок. Мен азыр сиздин номериңизди тартып калайын. Вот. Мен сиздин номериңизди тартып калдым. Буюрса түз эфирден кийин байланышалы. Мелис, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Биз сиздерден товарды какое-то количество сатып алып киргизишибиз керекпи, или ар бир түшкөн заказга төлөп алып турабыз дейт. Ар бир түшкөн заказга просто по факту сатып аласыздар. Бүгүн сиздерге орто эсеп менен баасы 500 сом болгон 6 товар түшө турган болсо, демек сиздер 3000 сом төлөп туруп, бизден ошол 6 товарды сатып алып коесуздар. Биз калганын өзүбүз сиздерге Vibersке жеткирип беребиз деген сөз. Каталогтон алган товар ФБ системасы менен кетип жаткан кез менен кете береби дейт. Ну, биз азыр кандай десем, документи боюнча проблемасы жок товарларды алабыз. Так что ал жагып, Кудай буйрса, проблема болбойт. Белезеп алтынай Fulfillment керек болуп атат дейт. Биз ушул эле каталогдун жанында Fulfillment компаниясы ачалы деген оюбуз бар, бирок ага башкалардын товарыны жасап бергенге бир аз убакыт кетиши мүмкүн. Азырынча өзүбүздүн кардарларды тейлей турган Fulfillment кылабыз. Бегимай, курска 25 000 менен катталдык эле, кайра 10 000 болуп калдыбы дейт. Туугандар мындай, 25 000 менен катталгандарга 2 ай бою обучение болуп аткан, кураторлоруңуздар болуп аткан, то есть система бир аз башка болуп аткан. А бул жакта 12 000, и так эле 25 000-дин жарымын биз 1 ай эле кылып атабыз. Бул супер эмес, сүйөр экен да. Мен Москвадамын, Кудайым буйрса. Жакшы эле иштеп атат эле. Ошондо фотосессияңа штрих-код жана башканы бүтүрүп бергениңерге акча төлөйбүзбү дейт. Караңыз, Майрамкүл эже, фотосессияга акча төлөбөйсүз. И так эле каталогду колдонуп атпайсызбы? То есть ассистентке подписка болуп жатпайсызбы? Товарга заказ түшкөндө бизден бул товардын акчасын төлөп атканыңызда мажбур ошол товардын штрих-кодун бизге кошо жөнөтүшүңүз керек болот. Ошол штрих-кодду чаптап Wildbergs'e киргизип бергениңизге отдельный бир кызмат болушу мүмкүн, бирок бул кызмат, поверьте, жанакындай 100 сом, 150 сом, 200 сом болбойт. Бул однозначно. Кандай товарлар болот каталогдо дейт? Для начала дом кухня категориясы болот. Каталогдун ичинен товар сатып алсак, өзүбүз жеткизсек болобу дейт. Ну, по идее болот. Неге болбосун? Просто эле 1-2 штук товар болсо, аны силер өзүңөр жеткирип неге кыйналасыңар дейм да. Бирок мындай вариант болушу мүмкүн, Каныбек мырза. Мисалы дейли, кайсы бир товар сиздерде аябай жакшы выстрелить этти, Кудайым ошол күндөргө жеткирсин. Ал товарды уже сиздер ФБС менен раскрутка кылып барып туруп, ФБО системасына өтүп кетем десеңиздер, ошону көбүрөөк количество сатып алып туруп, өзүңүздөр складка киргизип алсаңыздар болот. Вот. Азимбаев Арген, складка жумушчулар керекпи дейт? Бара-бара аябай керек болот. Ушул этапта пока жетиштүү, бирок бара-бара аябай керек болот. Бизге номериңерди калтырып койсоңор, Кудайым буйрса, жумушчу керек болгондо неме кылабыз, байланышабыз. Ассаламу алейкум, сиздерде программа барбы? Акча берсек 300-400 миң сиздер иштетсеңиздер, тең шарык болуп башка иштер менен бошо болсо ошондой кылса болот дейт. Туугандар, бизде бул система бар негизи, консалтинг деген бар. Просто эле азыр именно каталогко көбүрөөк басып жатса, бул нерсе боюнча башыңыздарды айландырбайын деген оюм бар болчу. Эгерде биздин консалтинг компаниябызга, мисалы дейли, менде Wildbergs'ке чыкканга желаниям бар, акчам бар, просто өзүм чыкканга убактым жок же шартымды кеч калгандыгым да себеби ушул болду. Москвада бир кыз менен, бирөө менен жолуктук. Ал дагы айтат, мисалы,
балам менен мен жетишпей жатам, ошондуктан мен акчаны силерге берейин, калганын өзүңөр подключ жасай бергиле деп, биз дагы ал неме менен, ал кыз менен азыр договор түзүп келатабыз. Акчаны берип коесуздар, осу ачып бересиздер, личный кабинет ачып бересиздер, калганынын баардыгын биздин команда силерге подключ жасап берет. Ошондой варианттарыңыздар бар болсо, мисалы Москвада же Бишкекте айырмасы жок, биз менен байланышыңыздар, кененирээк маалымат алыңыздар, консультация кылабыз, андан кийин иштешсек болот. Туугандар, бул жактан акырындан кайталанган суроолорду бүтүрөлү дагы, андан кийин Иматилаев Азат 10 миң көбөйтүү 200 барабар 2 миллион дейт. Бул нерсени эмнеге жазганын түшүнбөдүм. Эгерде биздин бухгалтерияны эсептеп кыжалат болуп атсаңыздар, кыжалат болбой эле коюңуздар. Бул бир. Экинчиден деген, мен башынан бери айтып атам, биз деле бизнес кылабыз. Бул биздин компаниябыз. Болгону эмне, биздин компания башкаларга да пайда алып келген бир компания. Анын жанында туугандар 2 миллион биздин бир айлык чыгашаларга деле жетпейт. Так что ага ичиңиздерди оорутпаңыздар, сураныч. Ассаламу алейкум. Товарлардын баасы кандай болот? Кытай баасын салыштырмалуу декларация сертификат болобу сиздерде ар бир товарга дейт. Товарлардын баасы Кытайдагы баалар менен бирдей эле болот. Эгерде сиздер мисалда эле бир товарды 200-300 штук Кытайдагы заводдордон алып келсеңиздер, скорее всего, биздин каталогдогу товарлардын баалары менен бирдей болот же балким сиздердики бир аз кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Себеби биз көбүрөөк количествода алабыз и плюс полноценный компания катары алабыз да, тияктанчы. Гүлайым, канча адамга жетет каталогдогу товарлар дейт. Анын немеси жок, анын бир чеги жок. Биздикилерчи бир ишти кээде башталбай жатып эле кээ бир нерселерди ойлонуп баштабай коюшат экен, мен таң калам. Мисалы дейли, бир товарды 50 адам сатса дейли да, грубо говоря. Бир товарды 50 адам сатса, кантип биз буларды сатып, то есть бири-бирибизге конкурент болбойбузбу деп ойлонушат экен да. Айланайын, бул товардын баасы бир болгону менен, фотосессиясы бир болгону менен, ким кандай сата алат, көп нерсени чечет. Ким канчалык туура стратегия колдонот, ким канчалык маркетингди түшүнөт, кимдин канчалык бизнес мышлениясы бар, бул көп нерсени чечет. Так что товар мага жетпей калат, же болбосо каталогдо слишком көп адам колдоно баштаса, конкуренция күчөп кетет деген сыяктуу керексиз суроолорго башыңыздарды оорутпай эле коюңуздар. Wildberries'теги рынок ушунча чоң, ал сизге мага ашыкчасы менен жетет. Wildberries азыркы учурда бир 1 миллиондой продавец бар болсо, 1 миллионго жеткен рынок бул жакта отурган бир 1000 адамга жетпей калат дейсизби? Эң сонун баштайлы анда бисмилла деп, товарларды уже келдиби Москвага же эми келеби дейт. Ушул процесс баардыгы жүрүп жатат. Биз как раз 1 сентябрга чейин полноценно жеткирели деп аракет кылып жатабыз. Так, туугандар, буквально биз канчада баштадык? 7-де баштадыкпы? Буквально бир 5 мүнөт анан бүтүрөбүз, Как раз 1 саат болот экен да ошондо. Штраф боюнча бул темабыз эмес, туугандар. Реклама сабактары бар. Так. Продвижение боюнча бүгүн темабыз эмес, туугандар. Райымберди баардык эле нишаларды элдер эле бүттү, бизге барбы дейт. Жок десеңер жок, бар десеңер бар, туугандар. Эч кимге даяр бир нишаны кел, акчаны ал, биз эч кирбей турабыз дебейт, туугандар. Раз бизнес кылгыңыздар келип атабы, конкуренцияны сүйүш керек. Барып туруп башкача ойлонуш керек. Маркетингди билиш керек. Бизнести билиш керек, барып кылыш керек. Эгер бир жерде акча бар болсо, ал жакта дайыма конкуренция бар. Эгерде бир жерде акча жок болсо, ал жакта конкуренция жок. Муну дагы түшүнбөсөңүздөр, анда билбейм. Атыргүл эжеке, салам алейкум. Али, Москва кандай экен? Буюрса биздин инвестор боюнча иштерибиз башталалы дейт. Кудайым буюрса башталат, Атыргүл эже. Москва мага жакты. Бир мурунку келгенде бир 3-4 күн эле болдум эле. Ал учурда Москвадагы могул атмосфераны сезе албадым эле, бирок бул жолусунда негедир аябай жакты мага Москва.
Абдулла, сентябрдан баштап товарды Wildberriesке киргизсек болобу же ага чейин деле киргизе берсек болобу? Кудайым буйрса сентябрдан баштап киргизсек болот. Бакыт Абдулдаевич, салам алейкум, сага чоң рахмат. Сага кошкон Кыргызстандын патриот жигиттери аман, сага окшогон Кыргызстандын патриот жигиттери аман болсун дейт. Чоң рахмат, Бакыт мырза, Аллах разы болсун. Бир товарды бир каталогтон башка канча акча менен кирсе болот? Самостоятельно ВБга дейт. Эгер каталогду кошпосо эми, получается, сиздер ФБО системасы менен кире турган болсоңуздар, сиздер тандаган товарга жараша кээ бир немелер өзгөрүшү мүмкүн, суммалар өзгөрүшү мүмкүн. Ну, грубо айтканда, бир $5.000 $20.000 чейин кирсеңиздер болот. Киманова Сабина, оффлайн встреча өткөргөнүзчү Москвада дейт. Кече эмес, 2 күн мурун Москвадагы кыргызстандыктар менен жолуктук. Где-то бир 15-20 адам келди. 1-2 саатка деп барганбыз, 3-4 саат отурдук. Аябай жакшы болду. Так. Кээ бир аябай керексиз суроолор бар. Алардын баарын өтө берейин. Рахмат айткандар бар, сиздерге чоң рахмат. Так. Суроолор машалла. Азамат, ассаламу алейкум. Мага да байланышып коюучу сураныч дейт. Азамат мырза, Москвада болушуңуз керек, Сиз болбосо биздин немелер аркылуу, менеджерлер аркылуу номеримди алсаңыз, ошол жактан байланышалы. Курсту окуурдан мурун ИП ачып койсо болобу дейт. Албетте болот. Аллахым колдоп барып ВБга чыгып кетели, мен чыдамсыздык менен күтүп жатам дейт. Кудайым буйруса, менин дагы тилегим ушул да туугандар. Кудайым буйруса, ушул каталог системасы менен көпчүлүк биздин мекендештерибиз Wildberriesти үйрөнсө, бир бизнес курганда үйрөнсө, бири бирибизге жардам берсек деп. 2 күн мурун кыргызстандык мекендештер менен да жолугуп отуруп, кээ бирлерине Аллах насип кылып ошол каталогду жакшы колдонсоңор, бул жактан бизнести куруп, анан акырын Кыргызстанга кете бересиңер. Ошол жакта тууган урук менен, бала чака менен өзүңөрдүн мекениңерде жашайсыңар десем, араларынан кээ бирлеринин көзүнө жаш алат да. Эми Кыргызстанга барып жашаганга не жетсин депчи. Чындыгында чындыгында бул каталогду биз, албетте, бизнес бул турган иш, туугандар. Мен бизнес кылам деген сөз өзү дагы жаман эмес. Мен акча тапкым келет деген сөз дагы жаман нерсе эмес. Мен бул каталог менен Кудайым буйрса көп акча табам деген изги тилектерим бар. Бирок ошонун эле жанында менин кылып аткан бизнесим бир гана акча таппасын, акча тапкандын жанында башкаларга дагы, өзгөчө биздин мекендештерге дагы пайдалуу бир проект болсун деген ойдун негизинде айтып атабыз. Ошондуктан эле жанагындай менин бухгалтериямды эсептеп, анан ушунча адамга ушунча обучение сатсаңар ушунча акча табат экенсиңер деп сасыгандарга реально мына отвращение болуп кетем да, кечиресиздер. Мен башынан эле бул ишти акча табуу немеси катары карайм, бирок ошол эле учурда бир философиясы болсун, бир эли жерге кызмат болсун деген жакшы ниеттерим бар. Бардыгыбызга пайдалуу болсун, туугандар. Уже 1 сааттан бери отурабыз. Суроолор кайра эле кайталанып жатат. Ошондуктан кайра кайталана бербей, мындай тема ысыгында калсын. 1 саат бою мени менен бирге болгонуңуздарга баарыңыздарга чоң рахмат. Биздин социалдык тармактарга катталсаңыздар, ал жакта каталог боюнча жана башка кылып жаткан жумуштарыбыз боюнча видеолор чыгып турат. Ошол жактан да көрсөңүздөр болот. Отурганыңыздар үчүн баарыңыздарга чоң рахмат. Жашооңуздардын 1 саатын мага бердиңиздер. Үмүт кылам мен да сиздерге пайдалуу бир нерселерди айта алдым деп. Аманчылыкта көрүшөлү. 1 сентябрдан баштап насип кылса сонун бир проект баштаган бололу. Дуа кылыңыздар, өзүңүздөргө жакшы караңыздар. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.